ЛТР Билим Илим каналы таң қоңырау маалымат музыкалық программабыз дагы да болсо өз берүүбүздү алда карай улантмакчыбыз. Ардактуу замандаштар, биздин куттуу студиябызда билим жаатында ийгилик жаратуу менен биргеликте окуучу мугалим дагы да болсо конокко келип отурат. Анда тааныштырып, кененирээк ушул ийгиликтер боюнча сүйлөшсөк. Албетте, Кара Суу районундагы Кычан Жакыпов атындагы жатак мектебинин биология мугалими Дилбархан Ширматова эжекебиз өзүнүн окуучусу Советов Корчубек ошондой эле 2025-26 окуу жылындагы облустук олимпиаданын жеңүүчүсү дагы болуп аталат. Ушул Советов Корчубек. Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер деп айтабыз, эжеке. Маанайыңыздар кандай? Кандай келип алдыңыздар? Жакшы. Жакшы келдик. Бүгүнкү таңда кандай тосуп алдыңыздар, эжеке? Таңда кадимкидей эле, ар күнү. Кадимкидей дегенде таңыңыздар кандай башталат болду экен? Ар күнү ошол азыр орозо болуп атат го. Саар туруп, кооз жаап, анан ибадаттарыбызды кылып, ошо окуу секом болот. Секомго даярданам. Тапшырмаларды кылып барып, жалпы республикалык тестирлөөгө даярданып жатасыз, учурда. Маегибиздин башында эле биз Корчубекти куттуктап өтөбүз. Дал ушул облустук турда олимпиадада биология сабагынан жеңүүчүсү болуп аныкталдыңыз. Республикалык турга жолдомо алдык ошондо? Ошондо. Даярдыктар болуп жатабы? Даярдыктар эми секин кылабыз. Кайсы числодо болот? Кайсы датада? 27-си, 28-и өткөрүлөт болуп атат. Эжеке, эми ушул олимпиада туурасында айтып өтсөңүз, алгач бул зоналык, мектеп аралык алгач, анан зоналык, анан да ушул райондук деңгээлден өткөндөн кийин анан облустук деңгээлге жолдомо алып окуучулар катышат эмеспи? Ушул деңгээлде өткөн олимпиадага, анын суроолоруна сиздин бааңыз, берген бааңыз ошондой эле кандай деңгээлде өттү? Окуучулардын даярдыгы, алардын билими туурасында айтып берсеңиз, эжеке. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Бул олимпиада жылда эле болуп жүргөн олимпиада, бирок быйыл кичине айырмаланды суроолордон. Быйыл көбүнчө ошол окуучулардын немесине, логикалык ой жүгүртүүсүнө көбүрөөк басым жасалып, ошол жазуу түрүндө көбүрөөк баланы көбүрөөк сүйлөтүш максатында көбүрөөк суроолор болду да. Башка жылдардан. Ошондо практикасы дагы бир аз көбүрөөк болду. Практикасы көбүрөөк болду. Анда окуучубуздун өзүнөн да сурап өтөлүчү. Сиздин копулуңузга толдубу? Негизи эле кандай болду бул олимпиадалык сынактар? Олимпиада бул жыл ошол жылдагыдан айырмаланып, суроолордун форматы башкача келди. Биз мурда кыска жана так жоопторду талап кылган болсо, азыр ошол түшүндүрүп, майда чүйдөсүнөн бери жасап турган суроолор келди. Мисалы үчүн бир суроону мисалга алып айтып бере аласызбы? Бир суроону алыңыз дагы, мурда ошол суроо кандай келчү эле? Ал быйылкы жылы кандай келди? Ага кандай жооп бердиңиз? Эми ар жылы суроолор ар кандай келет. Бир түшкөн суроо ошол жылы эле келе бербейт, тема боюнча. Бир суроону мисал катары эле алып көрсөңүз болот, негизи эле. Мисал катары өсүмдүктүн непентес өсүмдүгүнүн келди, сүрөтү берилип. Ал боюнча ошол тапшырмалар берилген, суроолор. Ошого карата биз түшүндүрмө жазышыбыз керек, суроолор боюнчачы. Мурда болсо биз кыскача сүрөттөрүлүш берилип, сүрөттөрүлүш органдарынын аталыштарын жазган болсок, азыр ошо көбүрөөк түшүндүрүп, кыскача биз өзүбүз логикалык жактан түшүндүрүп айтып бериш керек болду да. Ошонусу кичине татаалдык тундурду. Татаалыраак болду, сизге кыйыныраак болду. Негизи даярдыкта ошол сыяктуу тапшырмаларды даярдадыңыз беле ошол сыяктуу тапшырмаларга? Мурда андай келбегендиги үчүн андайларды даярдаган эмесмин. Демек, бул олимпиададагы дал ушул суроолор сизге тааныш эмес дагы болду, э? Эжеке, бул нерсеге сиздин көз карашыңыз кандай? Негизи эле окуучулар дал ушул тапшырманын бул ыкмасын, бул методун билбей, дароо эле кирип, ал тапшырманы аткарып кетүүдө кыйынчылыктар болот. Сиздин оюңуз кандай? Негизи эле бул ушундай түзүлгөн суроолорго. Эми өзү балдарды биз азыр мына тесттик суроолор берилип атпайбы? Бул тесттик суроолордо баланын мындай ой жүгүртүүсү, жообу кыска болгон үчүн кыска жооп берип үйрөнүп калышат да. Негизинен ушул туура эле деп ойлойм, себеби баланын ой жүгүртүүсү анан сөз байлыгы дагы көбөйөт да. Ушул жерде ошол баланын сөз байлыгы дагы текшерилип атат. Мисалы үчүн, эжеке, мектепте сабак бергенде дал ушул жалпы республикалык тестирлөөнүн форматында сабактар өтүлбөйт да. Ал эми олимпиадада дагы деле ошондой деп айтып атышат. Тапшырмалары мектеп программасынан бир аз башкачараак, ыкмалары башкачараак деп. Же сиздер мектепте үйрөтөсүздөрбү, окутасыздарбы?
Мектепте эми биз ошол календардык пландын негизинде окутабыз, өзү окутканда. Бирок даярдаганга келгенде ошол баштагы берилген суроолордун эсебинен даярдайбыз да, ошондо ошол суроолор келип чыгат, ошонун эсебинен даярдайбыз. Эми даярдык процесси туурасында сурайлы. Кандай даярдыктар кандай болду, канча убакыт даярдандык? Негизи эле дал ушул биология сабагынан олимпиадага катышып келе жатканыңызга канча жыл болду? Толугураак айтсаңыз. Мен бул олимпиадага 3 жылдан бери катышам. 9 класста катышып баштагам. Ал жылы бирок ийгилик анча деле чоң болгон эмес. Даярдыктар боюнча айтсам, даярданганда бул жылы наркы жылдарга салыштырмалуу азыраак даярдандым. Башкасы мындай орто жалпы республикалык тестирлөөгө дагы көбүрөөк басым жасап, биологияга андай деле басым жасабадым. Бирок ошентсе да мындай даярданганда буга чейин мурда келген ЦОМОдогу суроолорду бир сыра кайталап, өзүм мурда жылдары жазган конспекттерди кайталап чыгып, ошентип эле даярдадым. Ушул биология тармагында негизинен олимпиадага даярдануу боюнча бул түшүнүү керекпи же жаттоо керекпи сиздин оюңуз боюнча? Албетте түшүнүү керек. Мындай жаттаганда унутуп каласың көбүнчөчү. Ал эми процесс кандай жүрөт, түшүнүп алсаң, жаттаган нерсени унутуп калсаң деле эстеп, логикага таянып, суроолорго жооп берүүгө мүмкүндүк берет да. Айттыңыз го, мен 9 классымда дагы катышкам, бирок анчалык тегингелде эмес. Кичине гана ийгилик жаратканмын, көп эмес болчу азыркыдай. Азыр болсо ийгиликке жаратып, дагы болсо башкы орунду ээлеп турам дедиңиз. Анан ошол учурдагы даярдык учурунда же болбосо мүмкүн жаттаган нерсеңизди, түшүнгөн нерсеңизди унутуп калат белеңиз. Эмне үчүн ал учурда ийгиликке жетүү кыйын болду? 9 класстабы? Сиз үчүн эмне үчүн ошол ийгиликке жетиш азыраак болду, мүмкүнчүлүк азыраак болду деп ойлойсуз 9 классыңызда? Ал 9 классымда мен биринчи жыл болгон да, катышып Даярдыктар азыраак аткан. болгон, Биринчи жыл болгондугу үчүн опыт дагы жок. Эми келдим олимпиадага, кандай болот экен, кантип өтөт, бардыгынан мындай кабардыгым жок болчу. Ал жылы ошол киргенде деле мынтип сүрдөп, кандай неме суроолор келген кээ биркилер даже ката белгилеп билип билгендер делечи, окугандарым деле ошондой нерселер көп болгон. Бирок уже кийинки жылдары мындай көнүшүп, кадимкидей эле олимпиада бул утулуп калсам деле эчтеке эмес, бул жөн эле мен билимимди сынаш үчүн деп ошондой көз карашта карап калгам кийинки жылдарычы. Эми айтсаңыз, мугалим сиздин жашооңуздагы ордун айта кетеличи. Кандай жардамдар болду, колдоолор, дем күч дегендей, же болбосо окутуу процесси боюнча? Мугалимдер тарабынан мага көп эле жардам болду. Мен өзүм бул ийгиликке адам өзү жетпейт ийгиликтерге. Ар дайым ата-энеден, мугалимдерден колдоо болуп турат. Финансылык каражат жактан эжекке багыт берип турат. Мыналарды окуу депчи. Мына китептерди окусаң жакшы болот деп. Ошолор боюнча окуп даярдам. Ушул жерден эжекебизге суроосу өтүп. Эжеке айтсаңыз, дал ушул окуучунун ийгиликке жетүүсү үчүн, же болбосо олимпиадада, же болбосо кайсыл бир предметтерди жакшы окуусу үчүн окуучунун аракети, билим деңгээли өсүүсү, анан мугалимдин жардамы эле керекпи же ата-эненин дагы жардамы керекпи? Ага шарт түзүлүш керекпи окуучуга? Албетте ата-эненин жардамы эң биринчи орунда турат, себеби үйгө барганда баланы ошого даярдаш керек, моралдык жактан даярдаш керек, финансы жактан даярдаш керек дегендей ата-эненин ролу биринчи орунда турат деп эсептейм. Дал ушул сабак даярдоо процесси кандай жүрүш керек? Окуучу үйүнө барганда үй тапшырмасын өзү гана аткарабыз керекпи же ата-эне дагы кошо аткаруу керекпи? Өзү китеп окуу бардык эле мына амалдарды аткарууда ата-эне өзү мындай окуучуга пример болуш керек да, үлгү болуш керек деп эсептейм да. Эгерде ата-эне ошол илимге, билимге, мындай окууга кызыккан болсо, бала дагы ошого кызыгат да, сөзсүз. Эжеке жогоруда окуучуңуз дагы айтып кетти. Эжеке ушул китептерди оку деп, мага багыт берет, үйрөтөт депчи. Эми сиз даярдоо ыкмасы менен бөлүшүп өтүңүз, эжеке. Негизи сыйлык бир жеке инсандыкы болгону менен сыймык жалпыныкы деп айтып коет го. Окуучуңуздун бул ийгилик жаратышы сөзсүз түрдө сиздердин да сыймыгыңыздар деп айтсак жаңылышпайбыз. Анан сиз кандай ыкмалар менен даярдадыңыз, кандай ыкмалар менен үйрөттүңүз? Негизги сиздин дал ушул сабак өтүү методуңуздун сыры эмнеде?
Эми бул Корчуек мисалы үчүн ушул даражага 1 жылда эле жетип калган жок, же 3 жылда эле жетип калган жок. Корчуек мисалы үчүн биздин ушул илим, биология илими боюнча сабак, табияттануу сабагы 5-класстан баштап кирет. Ошол 5-класстан баштап даярданган 5, 6, 7, 8 программа бардык биологиянын этаптарынан өткөн да. Анан даярдоого келсек, даярдоо ошол ар бир этапты сөзсүз даярдаш керек. Анан кийин жыйынтыктаганда дагы ошол жыйынтыктоочу суроолор ошолордон болуп, анан кийин тесттик суроолор менен ушундай даярдалат. Негизи эле эжеке дал ушул жалпысын алганда бул сынакка даярданыш үчүн, сынакка катышыш үчүн бул предмет киргенден баштап даярданып баштадык деп айтасыз. Эми кайра окуучубузга суроо узаталы. Эмне себептен дал ушул биология предметин тандап алдыңыз? Эмнеси менен жакты сизге, же жөн эле эжекеңиз сунуштап, сен биологиядан даярдан дегенде эле макул болдуңузбу? Биология предметин тандоо мен өзү башта олимпиадага катышкым келчү, өзү мындай көп окуу тармагынан бир нерседен жеңип дегендей. Ошол 5-класста мектепке келгенде, Кычан мектебине, мен өзү башта тарых сабагына барам деген ойлорум бар эле. Кийин физика сабагына барам дедим. Бирок ал сабактардан менде жыйынтык жакшы чыкпайт эле, каршылаштар көп эле. Анан ушул менден колума келген, окшошо турган, кыла ала турган сабакты тандап, ушул биология сабактан түшүндүт элем да, өзү баштан бери эле түшүнүп, сабактар мага оңой келчү. Ошол себептен биологияны тандап, ошол сабакты окугам. Демек, өзү кызыктуу эле сабак болуп эсептелинет. Кызыгыңызга анан жыйынтыгыңыздын жакшысына карап, анан ушул сабакты тандап калдыңыз, Эми биз эжекебизге да ушул суроону береличи. Эжеке, негизи эле дал ушул билим берүү тармагында канча жылдан бери эмгектенип келесиз? Анан сиз эмне үчүн дал ушул биология сабагынан мугалим болууну кааладыңыз эле? Мен өзү башында врач болом деп кыялданчумун. Анан врач болгонго башта биз ошол экзамен тапшырганда мага ушундай неме болбоду. Анан кийин биология немесин тандап, мен өзү 3-курстан кийин ошол медицина немесине жаатына кайтам деген үмүттө тапшырганмын. Бирок окуп көрсөм, химия, биология аябай татаал илим экен. Окуп ошол кайрадан ошол илимге калып, анан кийин өзү мугалимдик кесипке мен өзү кызыкчумун. Ошонун эсенен ошол кесипти тандап кайрадан биология илимине кызыгып. Биология аябай кызыктуу илим да. Эми ар бир жашоодогу күнүмдүк өтүп жаткан процесстин бардыгы окутулат да. Дарыгер болууну самачысыз. Дарыгер болууну самачысыз. Анан ага мүмкүнчүлүк түзүлбөй калып, ошол биология неме факультетине тапшырып калып, анан окуп калгам. Кийинчерээк кайрадан өзүмдүн ошол кызыккан дарыгер кесибиме өтүп кетемин да деп жүрүп, бул тармакка кирип чыга албай калдыңыз. Эгерде мүмкүнчүлүк түзүлдү эжеке. Сизге дал ушул жогорудагы айткан мүмкүнчүлүк болбой калган дегениңиз, кайра сизге мүмкүнчүлүк болду дейли. Кайсыл кесипти тандайт элеңиз? Мен кайра эле ушул өзүмдүн кесибимди тандамакмын, себеби балдар менен иштөө аябай кызыктуу. Ар бир окуучунун өзүнүн психологиясы, мындай немеси аябай кызыктуу да. Мындай изилдеп, окуп, үйрөнүп неме кылгангачы. Мисалы үчүн, бул Корчуектин мүнөзүн ала турган болсок, Корчуек мисалы үчүн математикадан дагы күчтүү да, Анан мен класстекчи болуп жүргөмүн. Аябай мындай илимге, бир нерсеге аябай кызыкса, катуу жабышып кызыгат да. Анан бул Корчуектин ийгилигинде бул менин эле ийгилигим, мен эле окутканмын деп айтпаймын. Мен 1 жылдан бери эле окутамын. Корчуектин ушул биологияны тандап, ушул Корчуекти тандап олимпиадага апарып калган эжекеси бар, Көкөева Жумагүл деген. Ошол эжекенин эмгеги зор деп эсептеймин. Ошол башында ошол Корчуекти дагы тандаган олимпиадага апаруу үчүн окуучуну дагы туура тандаш керек да. Себеби окуучунун өзүнүн илимге болгон мындай кызыгуусу аябай күч болуш керек. Ошондо гана окуп үйрөнүп, мына Корчуек өзү айтып атпайбы, мен кызыгам депчи. Мындай жеңүүгө кызыккан мындай катуу күч болуш керек да өзүндө дагычы. Эгерде андай болбосо, мындай өзүнүн
немеси дагы эске тутуусу дагы аябай жакшы болуш керек, эске тутуусу жакшы болуш керек. Анан азыркы биздин методика боюнча окуучулар ошо изилдөөгө каттуураак көңүл буруш керек да, азыркы жаңы моделдер боюнчачы. Анан ушул изилдөөгө келгенде дагы биология илими аябай ызыктуу илим да. Эжеке, эми дал ушул изилдөөгө басым жасаш керек деп калдыңыз. Сөзсүз түрдө биология, химия, бул сыяктуу предметтерде практикадагы сөзсүз түрдө бир чоң маанини ээлейт. Анан сиздерде шаймандар, приборлар, негизи эле микроскоп деген сыяктуу атайын сабакта колдонулуучу бул сыяктуу буюмдар дээрлик мектебиңиздерде жетиштүү эле барбы? Окуучулар сөзсүз түрдө теориялык сабакты практика жүзүндө көрүүгө шарттар түзүлгөнбү? Бизде эми ушул тараптан көбүрөөк аксайбыз. Азыр ошол баштагы эски микроскоптор, баштагы эски экспонаттар бар, бирок эскирип калган. Жаңылаш керек, бирок азыр ошол жаңылаш үчүн дагы мугалим өзү аракет кылып, өзү иштеш керек болуп калган заман азыр. Эжеке, анан негизи эле сөзсүз түрдө окуучуну сабакка кызыктырып, ошол сабактагы маалыматтарды берүүдө эң чоң ролду бул мугалим сөзсүз түрдө ойнойт. Анан сиз сабак өтүүдө кандай ыкмаларды колдоносуз? Негизи эле окуучуну сабакка кызыктырып, анын билим деңгээлин жогорулатуу үчүн мугалим кандай ыкмаларды колдонуш керек деп ойлойсуз? Мугалим окуучуну кызыктыруу үчүн ошол ар сабакка ар түрдүү даярданып кириш керек. Мындайча айтканда креативный болупчу. Ушул сабакты окуучу тандаган сабагын же болбосо кызыккан сабагын ар күнү ар кыл көрүп, ушул тажрыйба жүзүндө дагы тез мисалы үчүн биологияда тажрыйба жүзүндө тез көрсөтүп турсаң, химияда дагы практикалык сабактар көбүрөөк өтүп турсаң, баланын кызыгуусу артат да. Мен ошол тарапка көбүрөөк көңүл буруп, анан колу менен кармап же болбосо көзү менен көргөндө гана балада мындай эске сактоо көбүрөөк болот да. Мен ушул тарапка көбүрөөк көңүл бурам. Демек сабак өтүүдө көбүрөөк тажрыйба жасатканга аракет кылам. Эми эжеке, дал ушул мугалим коомдогу, азыркы коомдогу орду кандай, же болбосо сиз дал ушул мугалимдик кесипти тандаганга чейинки учурдагы сиздин өзүңүздүн тандоо мүмкүнчүлүгүңүз турган учурдагы мурунку учурлар менен азыркы учурдун айырмасы канчалык деги эле коомдогу мугалимдин орду? Коомдогу мугалимдин орду ошол башта кандай болсо азыр деле ошондой деп эсептейм. Себеби мугалим бул окуучуга күзгү да. Окуучу ошол үлгү алыш керек мугалимденчи. Баскан турганы, кийингени, отурганы, турганы, бардык сүйлөгөн маданияты, бардык жагынан окуучу үлгү ала турган мугалим болуш керек. Кээ бир учурда айтып калат да жеке, ушул жердечи биздин учурубузда деп улуу муундар көбүнчө айтып калат. Мугалимди дегенде өтө сыйлачубуз, барктачубуз, коомдун агартуусу катарында ага сыйлып, таазим этип, биздин баардыгыбызды тарбиялап өстүргөн деп жакшы сөздөрдү айтчубуз. Азыр болсо мугалимге тең ата акылмандуулук кылып кээде балдарыбызды болушкан учурлар келет, кээде жаман сөз дагы айтып коебуз деген. Азыркы учурда коомдо мугалимдин орду түшүп бара жаткансыз деп айтып калышат. Ушул нерсенин канчалык деңгээлде чындыгы бар? Өзү көбүнчө мугалимден дагы көз каранды болуп калат ушул учурларчы. Бирок ошол мугалимге да эми ата-энеге дагы окуучуга дагы мамилени түзө билиш керек мугалимчи. Анан азыр ушул сиз айтып атпайсызбы, кадыр баркы түшүп баратат депчи. Кадыр баркы түшкөндүгүнүн себеби дагы ушул менин оюмча ошо мугалимдердин жөнөкөйлүгү болуп атса керек дейм да, жөнөкөй. Мугалимдин өзүнүн көз каранды дегениңиз келип өзүнөн дагы көз каранды, бирок коомдон дагы көз каранды. Мугалимдин жөнөкөйлүгү мындай кээде ушул ата-энелердин мугалимге караганда көбүрөөк бийигирээк даражада турушу, ушул себептер азыр эми мындайча айтканда акча табуунун жолдору көбөйүп кетпедиби? Ал эми мугалим болсо ушул балдарга гана билим берем деген үмүт менен ушул мектепте гана убактысын өткөзөт да көбүнчө. Кошумча иш кылган мугалимдер аз. Ошондо эжеке биз билимдүүлүктү көбүрөөк барктабай өйдө жогору көтөрбөстөн акча тапкан тарапты көбүрөөк көтөрүп коюп атабыз ушунда. Ушундай дагы болуп кетет да барган сайынчы. Эми бирок эгерде мугалим билимдүү болсо, балага таасир эте алса, өзүнүн мындай мүнөзү жагынан дагычы,
баары бир бала өзү тартылат да ата энегечи, эмеге, Эжеке. мугалимге. Эми дал ушул билим тармагы демекчи, азыркы учурдагы жаш кадрлар сиздердин мектебиңиздерге дагы практикага барып калган биздин келечектин мугалимдери деги эле жаш кадрлар, азыркы учурдагы жаш мугалимдердин билим деңгээли, окуу методу сиздин купулуңузга каталообу? Азыр эми методикалар дагы барган сайын өзгөрүп атпайбы, модельдер, сабактын модельдери өзгөрүп атат. Бул жаңыдан бүтүп келген мугалимдерде эң негизгиси сабыр жок. Сабыр кылышты билишпейт. Бул ушул жерде мен көбүрөөк иштеп, мындай аракет кылсам, ушул жерден бир жакшы натыйжа алам деген мындай сабыр жогураак болот да азыркы жаштардачы, азыркы жаңы бүтүп келген жаштарда. Анан ошол сабырдын жоктугунан анан башка жаактарга көбүрөөк бурулуп кеткен жаштар көбүрөөк. Билим деңгээлине кандай көз караштасыз эжеке? Билим деңгээли мына Корчок эле айтып атпайбы азыр ушул билим деңгээли мисалы үчүн илимге кызыккан азыр шарт аябай жакшы да. Окуучуларга деле, студенттерге деле шарт аябай жакшы. Башында биз китеп менен гана чектелсек, азыр булар интернет булактарынан ар түрдүү маалыматтарды алып окушат. Менимче азыр деле жакшы деп эле баалайм мен, себеби азыркы биздин жаңы келип аткан кадрларыбыздан ушул нерселер байкалат биздин мектепке келгенде. Себеби биздин мектеп алдыңкы мектеп болгон үчүн бизге алдыңкы мугалимдер келишет. Сон эжеке аягында ошонун кызыктуу маалыматтарды бердиңиздер. Анан мектептеги жетишкендигиңиздер, жогоруда окуучуңуз менен биргеликте олимпиададагы ийгиликтериңиздер боюнча айттыңыздар. Ушул туурасында убактыңыздарды бөлүп келип биздин Куттуу студияда маек бергениңиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Убакыттын учканга ушул тизгинден барып маектин соңуна жетип бара жаткан учуру. Ошондуктан сиздерге эркин микрофон узаталы, келиңиз. Сүйлөрөйүн. Эжекебизден жалпы мугалимдерге, кыргызстандыктарга кайрылсаңыз болот. Жалпы мугалимдер жана баардык эле бизди карап отурган ушул көрөрмандардын баардыгына орозоңуздар кабыл болсун демекчимин. Биринчиден ушул Аллахым бизге жакшы күндөрдү тартуулап турат. 12 айдын султаны деп коет бул айды. Ушул күндөрү баардыгыбыздын кылган ибадаттарыбыз, кылган дуаларыбыз кабыл болуп, биздин Корчубегибиз ошол жакшы жолго аттанып атат. Республикадан 1-орунду алып бизди дагы сүйүндүрсүн деген үмүттөбүз. Албетте. Корчубек, сиз дагы? Бардык эле ушул азыр бизди көрүп жаткан көрөрмандарга айтып кетмекчимин. Айлардын эң ыйыгы болгон Рамазан айы кут болсун. Жараткан кармаган орозобузду жана кылган ибадаттарыбызды кабыл кылган болсун. Мекенибизге тынчтык, өнүгүү жана жалпы эле мекендештерибизге ден соолук каалайм. Ушул ойлогон максат тилектерибизге жетүүнү дагы тилектешмин. Эжеке, биз сиздерге дагы бир ирет ыраазычылык билдиребиз. Сиздин ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Ал эми окуучубузга дагы да болсо илим изилдөө жаатында, билим жаатында көптөгөн ийгиликтерди багындырышыңызга тилектешпиз. Дал ушул республикалык турда дагы 1-орунду алып, дагы да болсо биздин студиябызда маек куруу буйрусун деп айтабыз. Көптөгөн ийгиликтерди каалайбыз. Келечектеги өзүңүз каалаган, өзүңүз самаган кесиптин ээси болушуңузга тилектешпиз. Ардактуу көрүүчүлөр, бүгүн биздин студиябызда Кара Суу районундагы Кычан Жакыпов атындагы жатак мектебинин биология мугалими Шерматова Дилбархан эжекебиз, ошондой эле 2025-26 окуу жылындагы облустук олимпиаданын жеңүүчүсү Советов Кочурбек бүгүн биздин студиябызга конокто болду. Биз болсо программабызды алда карай улантабыз.